Салам достор, Кыргыз Дамдары каналына кош келипсиздер. Достор, азыр күз келип, помидорлор бышып, помидордун баасы арзандап турган учур. Ошондон пайдаланып, ар бириңиздер өзүңүздөр үй шартында томат пастасын жасап алсаңыздар болот. Биз биринчи помидорлордун баардыгын жакшылап жууп, тазалап, туурап, мясорубкадан өткөрүп алабыз. Мясорубкадан мынакей чыгарып алдык. Эми казанга куюп, кайнатып баштадык. Мына кайнап чыкты. Эми отту жайлатып, үстүнө элекчени коюп, элекченин жардамы менен биз ашыкча сууларын алып алабыз. Ушундай кылып элекчени коесуздар, ашыкча суусун чөмүч менен алып таштайсыздар. Мынакей отуру баскылап, элекчени баскыласаңыздар, суусу ашыкча суулары чыгат. Биздин мясорубкадан чыгарган помидорубуз аябай эле аз калды. Мынакей. Эми блендердин жардамында помидорду эсип алабыз. Менде дагы деле жай отто кайнап атат томат. Мынакей достор, ушинтип биздин томатыбыз бат эле даяр болду. Эми банкаларды жакшылап жууп, аны дагы буулап, томат пастабызды банкаларга куюп чыгабыз. Мен кичинекей банкаларга куйдум. Аябай эле жасалышы оңой. Бул томат пастасы бизге аябай көпкө эле жетет. Мен помидорду бул жерде 10 кг помидор колдондум. 10 кг помидорду 250 рубльга алган болчумун. 250 рубльга алган помидордон 3 литр томат пастасын алдым. Эми үстүлөрү көктөп кетпеш үчүн үстүнө бир чоң кашык, аш кашыкта өсүмдүк майын куюп койдум. Жана муздак балконго коюп коем. Томат пастасын сатып албастан өзүңүздөр ушинтип жасап колдонсоңуздар болот. Достор, эгерде видеом жакса, анда сиздерден комментарий жана лайктарды күтүп калам. Пайдалуу болгон болсо, жакын адамдарыңыздар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.